Зекет берген адамдын малы кароодо сакталган болот дейт. Кайсы берген мал зекети берилген болсо, таза мал болсо, ал чыгасадан, жок болушулуктан Алла Таала ол нерсени малды сактайт дейт. Бир нерсени айтып өтүп кетсек, бир убактында илгерги адамдар Меккеге жөнөйтүүдө хажга азыркыдай машин, самолет жок, унаалар менен, төө аттар менен бир адамда ошол менен кошулган чок хаждарга кошулуп жолго түшүп, жолго барайтып, бир жерде бир булактын боюнда дарат алып намаз окуйм дегенде капчыгыдагы акчасы, алтыны ошо булактын боюна түшүп калган экен. Капчыгы менен ошо түшүп калат. Булар намазды окуп кете береттер. Канчабак жол жүргөндөн кийин баягы адам акчасын караса, капчыгы жок. Билди, мунун акчасы ошо түндө дарат алганда булактын боюнда түшүп калгандыгын билди. Энди алыс жолдон кайра кайтыш шериктерден артта калат. Же болсо аягын хажинин өз убактында ибадатка жаңы хаж маусумга жетпей калат. Шериктер айтты, биз сенин каржыңды төлөп барып келебиз, кийин төлөйсүң да, берип туралы деп кетишти. Барышлар бардыгы хаж амалдарын аткарышты. Бүттү хаждан кайттылар. Кайра ошо жол менен келейтип, ошол баягы дарат алган булактын боюна жакындап келип, кайра намаз окуйбуз деп, ошол булактын боюга даратка барайын десе, бир адам турган экен жолдо. Аякка барбаңыздар деди. Ошо булактын боюнда канчабактан бери бир чоң бир жылан пайда болуп туруп, адамдарды ошо булактын боюнча барача койбойт. Дегенде бул акчасын түшүргөн адам түшүндү. Өзү барды. Барып туруп, баягы адам карап турат. Баягы булактын боюнда бир жылан турат, чоң жылан. Бул барып секин эңкейдагы баягыны алып, анын түшүп калган капчыгы şu elin közüge жылан көрүнүп, аны эч ким ала албай, Алла Тааланын кудрети менен ошо мал şey сакталып турган экен. Албетте бул хак, бул чын. Ким халал мал эч качан жоголбойт. Малың жоголсо, же бир нерсе болсо сен бирөөдөн көрбө, өзүңдөн көр. Менин малымдан кеткен бир катаашчылык менен кеткен бир катаашчылык бар экен. Бул малымга бир нерсе бир шектүү нерсе аралашкан экен деп эле ойлош керек да. Бизде азыр жоголуп кетсе эле бирөө алып кетсе керек. Бир нерсе болсо, ушундай болду, бирөөдөн күмөн кылабыз. Өзүбүздүн кемчилигибизди издебейбиз.